Балдар, маанайыңар кандай? Эң жакшы. Силерге жагымдуу маанай каалап сабагыбызды баштайбыз. 9-класс география сабагыбыздын темасы Жалал Абад облусу. Сабагыбыздын максаты: Жалал Абад облусунун жайгашуусу боюнча билебиз, калкы жана райондору жөнүндө маалымат алабыз, мекенчилдикке жана патриоттуулукка тарбияланабыз. Географиялык абалы: Жалал Абад облусу кайда жайгашкан? Кыргызстандын түштүк батышында жайгашкан. Чектешкен чек аралары: түндүгүнөн Талас облусу, анан Чүй облусу, чыгышынан Нарын облусу, түштүгүнөн Ош облусу, түштүк батышынан Өзбекстан мамлекети менен чектешет. Негизинен Жалал Абад облусу 4 облус жана 1 мамлекет менен чектешет. Жалал Абад облусу 1939-жылы 21-ноябрда уюшулган. Бардык 1959-жылы уюшулуп, Ош облусуна кошулган. Кайра 1990-жылы 14-декабрынан тартып өз алдынча облус болуп кайра түзүлгөн. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Жалал Абад облусу Кыргызстан мамлекетинин бир административдик облусу болуп эсептелинет. Жалал Абад облусунун административдик аймактык бөлүнүшү: 8 район, 7 шаар, 7 шаарча, 420 айыл. Райондор: Чаткал району, Ала Бука району, Аксы району, Токтогул району, Базаркоргон району, Нуукен району, Сузак району, Тогуз-Торо району кирет. Шаарлары: Кирбен шаары, Каракөл шаары, Ташкөмүр шаары, Майлуу Суу шаары, Көк Жаңгак шаары административдик борбору болуп Жалал Абад шаары эсептелинет. Облустун аянты 33,7 миң километр чарчы километр. Кыргызстандын аянтынын 16,9%-ын ээлейт. Чоңдугу боюнча облустур арасында 3-орунда турат. Калкынын саны 1,214,400. Облустур арасында 2-орунду турат. Ош облусунан кийин. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери Чаткал кыркатоосундагы Авлетим чокусу. Анын бийиктиги 4503 метр. Ал эми деңиз деңгээлинен эң төмөн жери Базаркоргон районунун аймагында 600 метр бийиктикте жайгашкан. Климатына токтоло кетсек: континенталдуу жана мээлүүн континенталдуу, башка областтарга салыштырмалуу жылуу келет. Жаан-чачын түздүктөрдө 450-500 мм болсо, Чаткал жана Фергана тоолорунун капталдарында жылдык жаан-чачын өлчөмү 800-900 миллиге жетет. Кыргызстанда эң көп жамгыр жааган аймак болуп эсептелинет. Облусту көп улуттуу. Негизги бөлүгү кыргыздар. Шаар калкы 240 миң. Калч дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Жаратылышында эң кооз Арсланбап токою жана кооздугу көздүн жоосун алган Сары Челек коругу боюнча слайдка көңүл бурсак. Сары Челек биосфералык коругу Чаткал жана Атойнок кырка тоолорунун тутумдашында Кожо Таш суусунун алабында жайгашкан. Ал 1995-жылы уюшулуп, 1979-жылы ЮНЕСКО тарабынан биосфералык коруктардын эл аралык тармагында киргизилген. Коруктун негизги милдети уникалдуу жаңгак токойунун комплексин Кооз көлүнүн тегерегиндеги кайталангыс ландшафтты сактоо жана изилдөө. Сары Челек биосфералык коругунун аянты 23,8 миң чарчы метр. Анын ичинен көл ээлеген аянты 492 чарчы метр. Жаңгак токою ээлеген аянт 1600 гектарды түзөт. Корукта
981 өсүмдүктүн түрлөрү. Алардын ичинде жаңгактан башка көк карагай, кадимки Тянь-Шань карагайы, клен, алма, алмурут, арча, долоно, алча жана өсүмдүктөр кездешет. Ал эми жаныбарлардын 40тан ашык, канаттуулардын 150дөн ашык түрлөрү мекендешет. Сары челек көлү Кыргыз Республикасынын батышында Бишкектен 500 км, ал эми Оштон 300 км аралыкта Сары челек коргунда жайгашкан. Көл Чаткал тоо кыркасынын кызыктуу ажайып жайы болуп саналат. Көлдүн узундугу түндүк чыгыштан түштүк батышты карай 7,5 км, суусунун аянты 507 гектарды түзөт. Сары челек көлү деңиз деңгээлинен 1940 метр бийиктикте жайгашкан. Тереңдиги боюнча Сары челек Орто Азияда 3-чү, ал эми Кыргызстанда 2-чи орунда турат. Биз бүгүнкү сабактан эмнелерди үйрөндүк? Жалал Абад облусунун географиялык абалын, жаратылыш шарттарынын өзгөчөлүктөрүн, административдик райондорун үйрөндүк. Балдар, азаматсыңар. Контур картага үйгө тапшырма, контур картага облустун район шаарларын түшүрөбүз жана дептерибизге статистикалык маалыматтарды түшүрөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.